Кыргызстанда бир катар саясий күчтөр күзгө белгиленген президенттик шайлоого тынчсызданууларын билдирип жатышат. Алар талапкерлерди оор шарттар тооруп турганын айтып, шайлоону таза акыйкат өткөрүүгө азыртан кам көрүүгө бардык тараптарды чакырууда. Ал эми билекчил саясатчылар андай кооптонууга негиз жок, өлкөдө президенттик шайлоо жолу менен алмаштырууга толук шарттар бар деп ишендирүүдө. Алдыдагы жарым саатта биз ушул маселени талкуулайбыз. Бүгүнкү студиянын коноктору Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров. Саламатсыздарбы? Апта башында Бишкекте саясатчылар президенттик шайлоого даярдык маселесин талкуулашты. Ал Акшумкар партиясынын лидери, мурунку өкмөт башчы Темир Сариевдин демилгеси менен уюштурулгандыгы маалым болду. Талкуунун максаты тууралуу Сариевдин пикирин угуп алып, анан маегибизди баштасак. Бу жерде эки адамдын биригүүсү жөнүндө сөз болгон жок. Бу жерде идеялардын, программалардын биригүүсү болуп атат. Мен ойлойм, бул реалдуу. Анткени мына көп айтылган сөздөр бири-бирине шайкеш келип атат. Аны иштеп, отуруп, кеңешип чыкса болот бир мамлекеттин багыты боюнча. Анткени баары эле мекенчил. Баардыгы эле ошол ойлору түз чыгып атат да. Бирок жолдору кичине айырмаланышы мүмкүн. Анан экинчиси бул жерде команда түзүү жөнүндө сөз болду да. Мен ойлойм, бул өкө тең реалдуу. Биринчиси мына bir жакшы программаны, идеянын негизинде бириксе, экинчиси ошонун негизинде bir команда түзүлсө. Анда бүгүнкү айтылган сөздөрдүн баары мындай реалдуулукту алат. Адахан мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом. Шайлоо алдындагы саясий күчтөрдүн идея программалардын негизинде биригүүсү, бир команда болуусу дегенди сиз өзүңүз кандай элестетип жатасыз? Негизи эле реалдуубу? Биринчиден тактап коелу, бир партиянын же ошол партиянын төрагасынын демилгеси менен деген сөз туура эмес, маалымат. Ошол жерде башталышында эле айтылды. Ошол жерде катышып отурган бардык саясий партиялардын мындай бир тыгыз биргелешкен демилге. Ошондуктан тактап коюш керек бул жерде. Себеп калган партияларды капа кылып коесуз да ошондой. Демилгечини бир кишиге одара коюп, калгандары сыртта калып калган, ал туура эмес болуп калат. Экинчиден, мен ошол жердеги сүйлөгөн сөзүмдө деле айттым эле, биздин бул сөздөрдү жалпы коопчулукка жетеби? Жетпейт. Журналисттер жазабы? Жазбайт. Телекомпаниялар көрсөтөбү? Көрсөтпөйт. Деп мен ошол жерден эле айткам. Анан сууга карагандай болуп эле эч бир жерде бул маалымат чыккан жок. Себебин өзүңүз билесиз эмнеге чыкпаганын. Ал жерде ачуу да, таттуу да сөздөр айтылды дегендей. Биригүүсү мүмкүнбү деген сөзгө мүмкүнчүлүк бар, бирок бириктирбейт. Себеп көптөгөн саясатчылардын эрки өзүндө эмес. Алар байланган. Жанакы жипти бир аз тарта койсо, чуркап бараткан жагынан багытын өзгөртүп алып, кайра башка жакка чуркап кете берет. Жок, ошол максатта чогулдуңуздар да? Ал максатта эмес. Негизи бүгүнкү түзүлгөн кырдаалга баа берүү. Биринчи маселе. Экинчиден, бул төгөрөк столдун аты бийлик жана жанакы тынчтыкты сактоо деген. Тынчтык кайсыл убакта сакталат? Тынчтык мыйзамдык иш аюусуз аткарганда башталат. Нааразычылык болбосо деп. Мен ошол жерде дагы айттым, укуктук тарабынан шайлоо жакшы өттү деп мөөр басып коюш жеңил. Бирок эл ишенимине ээ болуш бул абдан кыйын. Ошондуктан биздин биринчи максатыбыз ошол элдин ишенимине ээ болгон шайлоону өткөрүү болуш керек. Төрөбай мырза, саясатчылар шайлоо жакындаган сайын ошол талапкерлердин алдында бир оор шарттар турат деп, анан кеминде август айына чейин аман соо калуу керек, анткени камоолор деле бүтө элек, дагы саясий жаңжалдар күтүп турат дегендей бир тынчсызданууларын дагы айтып жатышты. Анан жакында эле айрым депутаттардын, мисалы, балыкчы корунду жолунун курулушун эстеп, ал боюнча тендер өткөргөндөрдү ошол кездеги премьер-министрден тарта жоопко тартыш керек деген дагы сөздөр чыгып калды. Анан ушул жагдайлардын өзү эле бир талапкерлерди кайсы бир деңгээлде алсыратуу аракетинен кабар бербейби? Эми ал балыкчы корунду жолу боюнча оппозициялык баягы бир фракциянын лидери айткандыгы жөнүндө биз дагы массалык маалымат каражаттарынан окуп калдык. Ошондуктан
бул эми саясаттагы келечектеги тирешүүлөрдүн бири болсо керек деген бир ой пикир жаратат да. Анан кийин бүгүнкү күндө өтө активдүү ошол президенттикке талапкерлер катуу ой пикирлерди жаратууда же болбосо өзүнүн оюн жеткирүүдө күчтүү аракеттерди жасашып атат. Ошондуктан мына жогору жакта да айтып кетти, бүгүнкү күндө көптөгөн баягы партиянын лидерлери же болбосо кандидаттар биргеликте, мисалы үчүн азыр Темир Эргенбаевич өзүнүн оюнда ошол эки адамдын биригиши жөнүндө эмес, бирок идеялардын биригиши жөнүндө маселе болду дейт. Анан кийин биякта Адакам Кимсанбаевич башка маселелерди. Мен аны интернеттен окудум, көрдүм. Ал жердеги ар бир саясатчынын сүйлөгөн сөздөрүн да укдум да. Ал жерде дагы баягы өзүн оппозициямын деп эсептеген кишилердин ортосунда дагы баягы ойлонуу, максат чаржайыт экени көрүнүп эле турат. Төрөбай мырза, туура эле баамдап жатабы? Баамы туура, формасы туура эмес. Оппозициялык маанайдагы депутаттар же болбосо оппозициялык маанайдагы саясатчылар бирдей позицияны тутуна албайт. Себеп дайындалган оппозиционерлер бар. Эл көзүнө оппозициябыз деп койгондор бар. Бир аз ишарат болгон болсо, башкача сүйлөп калуучу оппозициядагы кишилер да бар. Эки кишинин ортосунда биригүү эмес, идея деп атканда, идея ошол кандай эл ишенимине ээ болгон шайлоону өткөрүү. Биринчиден. Экинчиден, шайлоонун мөөнөтү. Үчүнчүдөн, шайлоону ким дайындайт. Төртүнчүдөн, эмнеге мынчалык тырышып атат. Эмнеге мынчалык тырышып атат. Ушул нерселердин баарын ачык талкуу болушу керек эле. Ачык жүрүшү керек эле. Ал жерге жалгыз эле жана чакырылган кишилер эмес, андан башка дагы кишилер чакырылган. Бирок келе албайт. Ачык эле айтып коелу дейм, аны жабып, жашырып, сылап, сыйпап, жакшы көрүнгөн келе албайт. Эмнеге? Себеп сүйлөй албайт. Эмнеге сүйлөй албайт? Себеп билбейт. Эмнеге билбейт? Себеп чоң эмне дейт. Кандай дейт? Өзүнүн пикирине ээ болгон саясатчы жок эсе да бүгүнкү күндө. Чын эле ошондой кооптонуулар барбы? Байланган да. Бардык саясатчылар байланган, жоопкерчиликтен коркот дегендей. Эми башка саясатчылар үчүн мен жооп беришим же болбосо мындай сын пикир айтышым бул туура эмес болуп калат. Бирок коомдук окуяларга көңүл бурган саясатчы. Жок, коомдук окуяларда бизде мисалы үчүн мыйзамда көрсөтүлгөн ушул жогорку кеңеште мисалы үчүн оппозициялык фракциялар бар. Алардын канчалык деңгээлде оппозиция өзүнүн жумушун аткарып атат, ал коомчулукка белгилүү эле болуп турат да. Ошондуктан алар негизги максаттарын же болбосо өзүнүн канчалык деңгээлде өзүнүн милдетин аткарып аткандыгын коомчулукка мындай жетип эле турат дегендей да. Ошондуктан мен ойлойм, бул өзү негизи ой пикирлердин кагылышы же болбосо саясаттагы чоң баягы элди көңүл бурууга көптөгөн аракеттер болуп атат да. Эми азыр бүгүнкү күндө мисалы үчүн ошол эле 2005-жылкы же болбосо 2010-жылкы же болбосо 2007-жылкы 2011-жылкы баягы шайлоолорго салыштырмалуу бүгүнкү күндө интернет өтө күчөгөн. Соцсет тармактарында өзүңүздөр билесиздер, мына телевидениядагы, Азаттыктагы, бир канча ушул КТРдагы же башка НТСдагы баары бүгүнкү күндө интернетке көбүрөөк көңүл буруп атат да. Эмне үчүн дегенде, кандай болбосун баягы коом же болбосо эл көбүнчө интернет аркылуу маалымат алганга мүмкүнчүлүктөрү бар да. Оппозиция деп калбадыңызбы? Парламент ичиндеги оппозиция менен сырттагы оппозициянын окшоштук айырмачылыктарын сиз кантип белгилейт элеңиз анда? Айырмачылыгы деле жок. Мисалы үчүн конструктив эгерде ушул же болбосо кандай болбосун сын пикирлерди мисалы үчүн парламенттин ичинде деле ачык эле айкын эле айтылып турат да. Барбы оппозиция парламентте? Оппозиция жок деп айтуу кыйын го бүгүнкү күндө. Ал мисалы үчүн коомго көзгө көрүнүп эле турган баягы фракцияларда. Эми өзүңүздөр билесиздер, 6 фракция бар, 3-өө коалициялык көпчүлүктө тура турган болсо, 3-өө оппозицияда турат да бүгүнкү күндө. Ошондойбу? Сиз жакшы билесиз да. Европалык форматта иштейсиздер го. Оппозициянын саны так белгилүү да. Азыр кыйкырып парламенттик өлкөбүз деп кыйкырып аткан кээ бир саясатчыларга эскертип коюш керек да. Парламентте бардык орундар бөлүнгөн. Кайсыл маселе канча добушаларын алдын ала билишет алар. Себеп оппозициялык маанайдагы депутаттар муну колдобойт. Бийликчилер ушуну аракет кылат деп бөлүнөт негизи. Оппозиция жок. Бүгүн ачык эле айтышыбыз керек. Себеп канча жолу премьер-министр алмашты. Оппозициясы биринчи болуп колдоп берип атпайбы? Аны кайдагы оппозиция?
Анан кайдагы экономикалык программасыны сунуш кылган болот өкмөт жетекчиси, болочок өкмөт жетекчиси бир туугандай, бир атанын балдарындай болуп, мамыр жумур болуп колдоп берип атат. Анан кайдагы оппозиция? Бул пикирлер. Шайлоо темасына келе турган болсок, Акматбек Келдибеков шайлоого, Камчыбек Ташиев жана сиз чогуу даярдык көрүп жатпайсыздарбы? Жана бул тандем ошо шайлоодо негизги күч болорун айтып жатасыздар. Камчыбек Ташиев мырза ошентип айтты. Бир топ саясатчылар арасынан жанагы бирдиктүү талапкер чыгаруу маселеси жөнүндө дагы айтылып кетти. Анан буга чейин мисалы сиздер ошол тандемдин ичиндеги 3 саясатчы кимиңиздер шайлоого бара турганыңыздар жөнүндө ачык айтып элексиздер да. Анан ошондон улам баягы саясий күчтөр бир идеянын астына биригип бирдиктүү талапкер чыгара алат деген нерсе бул баяу кыял эмеспи? Баяу кыял, туура айттыңыз, өзүңүз эле жооп бердиңиз. Биз реалдуу карашыбыз керек да. Ачуу, кыйын, оор, жоопкерсиздик. Бирок бул ачуу чындык ошол. Болуш өтө кыйын, өтө кыйын. Бирок жанакы үмүтсүз жалгыз шайтан дегенде баары бир үмүт менен жашап атат. Эл да үмүт менен жашайт, саясатчылар да үмүт менен жашайт. Бирок биз айтышыбыз керек да. Өтө кыйын маселе бул. Аябагандай кыйын маселе. Бул баягы саясатчылардын бири-бирине болгон мамилесинин дал келбестигинен эмес. Атайын кээ бир кишилерди түрттүрүп чыгартат. Атайын жанакы такыр талапкер чыкпай калганда талапкерди ойлонуп чыгарат. Эгер мына оппозициялык маанайда деп кайсы бир жактан бир кишини чыгара коюп, мына алдын ала анча-мынча сөздөр, анча-мынча кишилердин аттары аталып келе атпайбы? Бирок саясатчылар арасында президент болом деген амбициясы бар кишилер көп эле эмеспи оппозициялык күчтөрдүн арасында? 5 миллиондон ашык калкыбыз бар. Анын ичинен дээрлик 36 тамганы тааныганын баарынан эле сурасаңыз, мен кечээ болушум керек эле дейт да. Жоба түртүп чыгарат дегенден улам сурап атам да. Түртүп чыгарат дегенде жагдайга жараша да. Мисалга бул жактан бир киши калып калган болсо, экинчи кишини, үчүнчү кишини таптап турат. Желкеден кагып, айланайын, күрөөңдү мен төлөп берейин, бүт баардык жумушуңду жасап берейин, шайлоого катышып кой. Анан кийин эмне үчүн? Ал процентти бөлүү максатында. Анан кимге? Бийликтин аракети туурасында айтып атасызбы? Сөзсүз түрдө да. Бул 2011-жылдагы анын алдындагы кыргыз шайлоолордун баары бештен белгилүү да. Төрөбай мырза, саясатчылар бул шайлоодо эң негизги коркунуч катары бийликтин үстөмдүгү, административдик ресурстар, анан акчанын таасири деп айтып жатышат да. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо жакында эле үгүт ишин мамлекеттик телерадио компаниялар аркылуу гана жүргүзүүнү милдеттендирген ченемди шайлоо мыйзамына киргизүүнү сунуштап кайра кайтты. Мына ушундай демилгелер шайлоого чейин дагы пайда болушу мүмкүн эмеспи? Анан демек ушундай сыяктуу аракеттер кайсы бир деңгээлде мисалы ыңгайсыз талапкерлерге тоскоолдук жаратышы мүмкүнбү? Деги эле бийлик үстөмдүгүнүн белгиси эмеспи бул? Эми өзүңүздөр билесиздер, эми бул жерде эч кандай бир үстөмдүк деле болбойт. Азыр кыргыз мамлекетинде жогору жакта айтылгандай 2011-жылдагы президент болом деген кишилердин көпчүлүгү эле каттоодон өткөн. Анын ичинде ар түрдүү кээ бирлери мисалы үчүн тамаша катары дагы катышканга аракет кылып, анан кийин ошол учурунда күрөөгө келген учурунда анан кийин өзүнүн талапкерликтерин алып койгон учурлар дагы болгон да. Ошондуктан эч кандай бир баягы тоскоолдук болбошун, мисалы үчүн сырттан эгерде оппозициялык көз караштагы саясатчылардын мындай сүйлөгөн сөздөрүнөн карасаңыз, бийликке сын пикир бар. Бул административдик ресурстар сөзсүз колдонот, же болбосо бул шайлоого келечекте биз мындай ачык болушу кыйын болот деген ой пикирлерди да биз угуп отурабыз. Ал кишилердин өздөрүнүн ой пикири да. Бирок ошол эле учурда мына жогору жакта айтып кеткендей, үмүтсүз бир шайтан чындыгында. Бирок ошол президенттикке аттанып, ошол мыйзам иштейт, же болбосо келечекте биз ушул элдин добушуна ээ болобуз деген аракеттер бар да. Ошондуктан биз негизги аракетибиз дагы мисалы үчүн жогорку кеңеште же болбосо кайсыл оппозициялык маанайдагы саясатчылардын бүгүнкү күндөгү аракети бул мындайча айтканда таза шайлоо өткөрүү да. Анан кийин акча маселеси жөнүндө айтып кеттиңиз, бул өтө чоң таасир берет. Аны мен мисалы үчүн жок, бул мындай болушу мүмкүн эмес. Акча маселеси бул шайлоого таасир бербейт десем, мен жалганчы болуп калам. Эмне үчүн дегенде, өзүңүздөр билесиздер, парламенттик шайлоодо мисалы үчүн кээ бир кандидаттар, кээ бир партиялар ошол сатып алууларды мындай жүргүзгөндүгү коом арасында ачык эле айтылып жүрөт да. Ошондуктан бул таасир берет, бирок келечекте биз мыйзамдар менен ушул подкуп деп коет, ошол добушту сатып алуу. Кайра эле анда саясий партиялардын өзүнө тийиштүү мыйзамда бар. Жакшы сөз болду да. Коом арасында сөз бар дейт. Эмне үчүн парламент арасында сөз жок?
Парламенттин Эмнеге арасында парламенттин ичинде сөз жок. Кимдер сатып алып атканы 5тен белгилүү. Баарынын аттары аталып атат. Кайсы жерден кандай болуп атат. Эгерде СДПКнын партиясынын жетекчисимин деп жүргөн кишилер 1-2 кылмыш ишин козгоп, кылмыш ишин козгогонду жакшы көрүшөт булар. Козгоп, 2-3 кишини ошол аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасын кошуп, мүчөлөрүн кошуп, салчу торлоруна салып койгондо бир аз сестенип калмак. Баары көрүп турат, баары билип турат. Ким канча алып атат, канчадан сатып алып атат, баары билип турат. Бирок туура айтат, коом арасында калып атат да, бул бийлик арасында жок. Чара көрүлгөн жок деген. Жок, бул коом арасында эле эмес, парламентте дагы бул маселе көтөрүлгөн. Ошол добушчу сатып алуу боюнча баягы жоопкерчиликти же болбосо санкцияны ошол кылмыш жазык кодексине киргизебиз дегенге чейин маселе көтөргөн да. Бирок ошол эле учурда бирок кайсы бир фракциялар, мен азыр атын атабай эле коеюн, бул келечекте оппозицияга же болбосо оппозициялык маанайдагы фракцияларга бул бийликтин куралы болуп калат деген тошкоолдук, мисалы үчүн оппозициялык көз караштагы фракциялар тарабынан болуп атат да. Ошондуктан бул норманы биз оппозицияга жагабы, бийликке жагабы, бул норманы келечекте киргизишибиз керек. Ал норма бар. Жок, кылмыш жоопкерчилиги, кечирип койгула. Кылмыш жоопкерчилиги жөнүндө Мен кечирип койгула. Мен мыйзамдын үстүндө көп жыл иштеген кишимин. Бар. Подкуп деген түшүнүк бар. Подкуп бар. Бирок мен айтып атам. Бул жерде мен жоопкерчилиги да көрсөтүлгөн. Жоопкерчилигин күчөтүү жөнүндө маселе. Күчөтүү эмес. Күчөтпөй эле ошол көрсөтүлгөн эле даражада жоопкерчиликке тартып койгула. Тыйылбаса анан кийин айткыла күчөтөлү деп. Шайлоо жараяны талапкерлерди көрсөтүү боюнча жакында президент дагы көз карашын билдирген. Азыр көрүп алып анан талкуубузду уланталы. Что касается кандидатов от СДПК, я думаю, очень правильно то, что сначала КСДПнын талапкерлери тууралуу сөз кыла турган болсок, менимче алгач коомдук пикирди салмактоо, талапкерлердин рейтингин кароо туура болот. КСДПнын талапкерлери көп эле, балким бир нече айдан кийин алардын ичинен кимиси элдин колдоосуна көбүрөөк ээ экени реалдуу көрүнүп калат. Анан дагы компроматтар согушу деген нерсе бар экенин эстен чыгарбоо керек. Азыр талапкерлер бири-бирин КСДПдан талапкерлерди жаманатты кылып жатышат. Алдыда булганбаган талапкерди тандап алууга шансы турат. Мында президенттик партиянын жоопкерчилиги өтө жогору. Ошон үчүн КСДП көрүнгөндө эле талапкер кылып көрсөтө албайт. Того, кто не запятнан, потому что ответственность у президентской партии тоже особая. Кого попало, СДПК не может выдвигать. Мырза, азырынча шайлоого катышаарын ошол Ак Шуңкар партиясынын лидери Сариев, Өнүгүү прогресс партиясынын төрагасы Төрөбаев билдирсе, Республика партиясы Бабановду, Ата Мекен партиясы Өмүрбек Текебаевди көрсөтөөрүн жарыялаган. Бирок соңку кезде мисалы Сариев менен Бабановдун ортосунда ошол жол Кыргыз-Орус фондунан алынган 17 миллион долларлык жеңилдетилген насыя туурасында бир гермур сөз болбодубу? Анан мына ушул көрүнүштүн өзү эле саясатчылар ортосундагы саясий маданият мамилени көрсөтүп турабы? Көрсөтөт, сөзсүз түрдө бул көрсөтөт. Азыркы сүйлөгөн сөздөн улам айтып коеюн да, ушул сүйлөгөн сөзү менен эки жерин одоно түрдө бузуп атат. Конституцияны. Аны биз кабыл алган эмеспиз. Мен 10-жылда каршы деп добуш бергенмин, кечээки референдумда да каршы өзлөрү кабыл алган конституцияны одоно түрдө бузуп атат. Биринчиден, партиянын атынан президент сүйлөй албайт, сүйлөөгө укугу жок болуш керек. Бул киши ачыктан ачык айтып атат, партия президента деп. Андай түшүнүк болбош керек конституция боюнча. Журт атасы болдуңбу, баарына тегиз дегендей маселе болуш керек. Экинчиден, президент, болочоктогу президент. Мына Францияда өтүп атат, карап көрүңүздөр. Башка мамлекеттерде өтүп атат. Иште турган президент талапкерлердин бирөөнө дагы бир ыктап, же болбосо жан тартпайт. Мындай сыртта калыс пикири менен, позициясы менен туруп туруш керек. Анан улам эле СДПК деп менимче бул абдан одоно түрдө маданиятсыздык, мыйзамды сыйлабагандык, өздөрү жазган, өздөрү кабыл алган конституцияны сыйлабагандык. Бул ачык көрүнүп турат. КСДП өзү ошондой эсептейби? Алар эсептебейт. Өзүңүздөр мына көрүп турасыздар, эми бир канча Францияны мисал кылып кетти. Ошол эле мен акыркы учурда мисалы үчүн Американын ошол президенттигине болгон талапкерлерди ушул шайлоо алдындагы агитациясында мисалы үчүн ошол эле Обама мисалы үчүн Клинтонго ачыктан ачык өзүнүн партиялашына ачыктан ачык үгүттөп керек болсо ушул өзү мисалы үчүн өткөрүүгө кызыктар экен. Же болбосо ошол эле учурда Обама мисалы үчүн Трампка
кээ бир ушул туура эмес саясий кээ бир учурдагы саясатка туура келбеген нерселер менен аны каралап атканда биз көрүп турдук да. Ошондуктан демократиянын атасы деген Америкада бул нерсенин көрүнүшү болуп тура турган болсо эмне үчүн Кыргызстанда? Кыргызстанда мисалы үчүн биринчиден Кыргызстан Американы туурап Американын жолу менен Жок. бардабы? Тура мырза, эми кое туруңуз. Ушул сөздү айтыш үчүн Американын конституциясын окуп чыгышыңыз керек да. Американын конституциясында шайланган президент мөөнөтү бүткөнчө партиясынын төрагасы. А биздин силер кабыл алган конституцияда шайланган президент эч кайсы партияга тиешеси жок, партиядан сыртта болуш керек деп жазып койгонсуңар өзүңөр. Биздин шайланган президент бүгүнкү күндө СДПК партиясынын лидери болуп эсептелбейт. Мүмкүн эмес дейм, ал конституцияга тыюу салгансыңар. Ошондуктан анан кийин бүгүнкү Тура күндө мырза, мисалы үчүн ошол Конституцияны окудуңузбу? Конституцияны мисалы үчүн мен окугам. Окусаңыз анда мындай деп жазылып турат. Мен сизге айтып коеюн. Угуп турсаңыз эми мага сөз берилип атканда. Мисалы үчүн ошол эле мисалы үчүн Өмүрбек Чиркешевич учурунда айтканда Эмне деп? өзү мисалы үчүн кайсы бир партия абсолюттук көпчүлүккө ээ болбой турган болсо, кайсы бир бийлик бутагында өзүнүн партиясы бар мисалы үчүн лидер ошол күчкө ээ болот. Же болбосо аткаруу бийлигинде. Аткаруу бийлигинде президенттикке да ошондой эле. Кайсыл партия болбосун президенттикке дагы, өкмөт башчыга дагы, кайсы бир бийликке мисалы үчүн өзүнүн кандидаттарын сунуштаганга укугу бар. Эми инем мындай. Мен ошон үчүн мына Айзада айым ким келет деп эмне үчүн сурайм мен? Ким келиши мага өтө маанилүү да, ким менен сүйлөш. Конституцияны жакшы билген киши болсо, шайлоо кодексин мыкты өздөштүргөн киши болсо, ошол киши менен сүйлөшсөң, талашсаң болот да. Бирок парламентте депутат болуп отурган киши менен Парламентте депутат болгон кишинин баары эле конституцияны окубайт. Ал мына азыр одоно түрдө айтып атпайм. Мен жазган жокмун, өзлөрү жазды. Кыргыз Республикасынын президенти ар кандай саясий партиялардан оолак болот деп өзлөрү жазган. Оолак болот. Ал жөнүндө айткан жокмун. Мен сизге Американын президенти. Мен сиз угуп туруңуз. Сиз бүгүнкү күндө Республика партиясы Бабановду көрсөтүп атат кандидат катары. Өзүңүздөр билесиздер. СДПК партиясы бүгүнкү күндө угуп туруңуз. СДПК партиясы учурунда Атамбаевди көрсөттү. Атамбаевдин таасири бүгүнкү күндө. Ал Атамбаев бүгүнкү күндө партиянын төрагасы эмес. Бирок партиянын төрагасы эмес. Бүгүнкү күндө мамлекеттин президенти. Ким төрагасы? Бирок ошол өлчөдө бүгүнкү күндө Чыныбай Кунуш төрага. Төрагабы? Анын тең төрагасы мисалы үчүн Асылбек Шарипович. Ой, айындар, койгулачы. Ушу Кечиресиздер, Төрөбай мырза, сиз президент КСДПда ошол президентке талапкерлер азыр көп деп айтып кетпедиби? Сиз ушул сөздү өзүңүз дагы көп кайталап жүрбөйсүзбү? Бизде көп депчи. Анда алар кимдер? Буга чейин эмне үчүн эч кимдин аты жөнү мисалы ошол талапкерлерди айта албай жатасыздар да? Эмне үчүн айта албай атабыз? Бизде мисалы үчүн булганбагандар кимдер? Ачыктан ачык эле мисалы үчүн бүгүнкү күндө баягы СДПК партиясынын чыгуучу инсандарды коом өзүнүн сөзү менен мисалы үчүн соц тармакта айтып жүрөт да. Бүгүнкү күндө Сооронбай Шариповичтин аты аталып атат, ошондой эле Сапар Исаковдун аты аталып атат, ошондой эле президенттикке татыктуу мисалы үчүн Иша Шешенкулович мисалы үчүн саясатта бир канча өзүнүн баягы күчүн же болбосо макылын көрсөтүп бүгүнкү күндө килейген бир чоң фракциянын лидери болуп отурат да. Ошондуктан биз учуру келгенде СДПК фракциясы сөзсүз биз өзүбүздүн кандидатураны көрсөтөйүн деген максатыбыз бар. Азыр сиздер айткан адамдардын арасынан бирөөсү тандалабы? Бирөөнүн андан башка тандалып калышы дагы мүмкүн. Ал мисалы үчүн бир адамдын жеке менин оюмдан эмес да, бул күн тартибинде бүгүнкү күндө маселе жок. Ошондой эле бул биринчи бизде өзүбүздүн уставдын негизинде мисалы үчүн ошол саясий кеңеште анан кийин съездге алып чыгып туруп тандалат. Ошондуктан биз өзүбүздүн саясий кеңеште мисалы үчүн сөзсүз бул жерде президенттин дагы ой пикири эске алынат. Эске алынбай эле мисалы үчүн ошо биргеликте ойлонуп ошону тандап алууга аракет жасайбыз. Адыхан мырза, жанагы суроомо кайрылып келгим келип атат да. Саясатчылардын ортосундагы кермур айтыштар шайлоого жакындап калганда. Бирок ошол учурда биригүү жөнүндөгү бир идея, программанын негизинде биригебиз деген бир карама-каршылык эмеспи бул? Карама-каршылык. Азыр эми ким чындыкты айтса ошол жаман көрүнөт да, оң тарабына да, терс тарабына да, башкасына дагы баарына жаман көрүнөт. Биригүү бул бүгүн аба менен суудай керек маселе. Бирок ал болобу болбойбу? Бул абдан чоң маселе. Бул абдан Кыргыз мамлекетин кризистен чыгарып кетүү менен бирдей кыйынчылык маселе бул. Муну ачык эле айтышыбыз керек. Мен себептерин айтып бердим, эмне үчүн бирикпейт дегендей. Анан мына кимди көрсөтүшүн өзү билет.
Буларда ошондой принцип бар. Партиянын пикири же элдин пикири кызыктырбайт. Мына ачыктан ачык жарыялап жиберген партияларда мүмкүн эсиңерде болсо бизде бар элек дегендей бир ишараттар болушу да мүмкүн. Эгер кокус бир нерсе болуп калса дегендей бир маселе болуп калышы мүмкүн. Бирок бийлик жоопкерчилиги жөнүндө сөз болгондо өткөндө ошол эле сиздер чогулганда айтпадыңыздарбы? Саясатчылардын дагы ошол шайлоону кынтыксыз өткөрүүгө бир жоопкерчилиги болуш керек Сөзсүз депчи. болуш Аны керек. анда кантип ишке ашырасыздар эгерде азыр ушундай кырдаал болуп Биз атса? 3 партия, Феликс Кулов, Алам, бүтүн Кыргызстан өткөн жылдан бери кулак кагып келатабыз. Мына шайлоо кодексин өзгөртүү, түзөтүүлөрдү киргизүү, баарына бирдей шартты түзүү боюнча мыйзамдын долбоорун жазып койдук. Ошону каттоодон өткөрүү боюнча Адилет министрлиги каттабай, булар аябай одону да, эми түркөй. Эмне үчүн түркөй? Себеп билбейт. Эмнеге билбейт? Себеп сабатсыз. Эмнеге сабатсыз? Себеп партияга гана берилгендик да, жүрөгү менен берилгендик. Партияга деле берилгендик эмес. Эртең СДПК кеткенден кийин бүгүн СДПК үчүн жан үрөп жүргөндөрдүн айланасында бирөө экөө эле калбаса, калган бирөө да калбайт. Тескерисинче айтат. Биз эми аргасыздан жүргөнбүз да, байланып калбадык беле, түшүнөсүңөр да деген менен кутулат, жылмайып. Аны деле бөркүңүздөй көрүп. Айрым саясаттануучулар мисалы бийлик өз тарапкерин күч менен өткөрүүгө киришсе, кандай жол менен болсо дагы да бир тынчтык жолу менен бийлик алмашуу жүрбөй калышы мүмкүн деп эскертип келишет да. Анан мындан улам шайлоо алдында дагы президенттик ошол жанагы партия лидери деп айтып кетпедикпи? Партиянын жоопкерчилиги дагы өтө жогору болуш керекпи? Эмне менен ченелет? Президент бүгүнкү күндө партиянын лидери Жок, партиянын эмес, мен деги эле айтып атам. Ошо партиянын КСДП лидери партиясынын Лидери жоопкерчилиги, эмеспи? бийликчил партиянын. лидери эмес бүгүн. Бараке, мына Мен 30 сизге мүнөттүк көрсөтүүнүн кайра көрсөтүүнүн башында, ортосунда дагы мен сизге айтып кеттим. Партиянын лидери эмес президент бүгүнкү күндө. Ошондуктан эми бүгүнкү күндө мисалы үчүн президент болом деген кандидаттар корккону бийлик. Эмне үчүн дегенде, мисалы үчүн өзүнүн ошол президенттик шайлоодон өтүп кетишине көз жетпесе, мисалы үчүн президент же экинчи жагы бар. Бүгүнкү күндө бийликке асылуу бүгүнкү күндө баатырлык болбой калган да. Баатырлык болбой калган. Ошол бийликти жамандоо жолу менен, мисалы үчүн өзүнүн рейтингин көтөрүү да. Мен билем, Адакан Кимсенбаевич андай кишилердин катарына кошулбайт. Эмне үчүн дегенде, учурунда биз өзүбүз мындай тарыхты карап көрө турган болсок, уже кайсы жерде болбосун бийликке өзүнүн сын пикирин ачык айтып жүргөн инсандардан да. Кандай күн болгондо дагы коомдун астында ошол бийлик дагы, саясий күчтөр дагы өзүнүн жоопкерчилигин мындай сезе билиши керек да азыр, кыргыз журтчулугунун баары сезиш керек. Журналист да сезиш керек. Саясий серепчимин деп жүргөндөр да сезиши керек. Политологмун деп жүрүшөт көпчүлүгү. Билбейм кайсы жагынан политолог болуп калганын. Депутаттар да сезиш керек, өкмөт да. Кыргыз мамлекетинин жарандарын баары сезиш керек. бизде убак чек. Баарыбыз да жоопту. Анан эң соңкусунда жанагы мөөнөтү жөнүндө айтып атпайсызбы? Мөөнөтүн президент дайындабайт. Парламент дайындайт. Биринчиден парламент дайындайт. Экинчиден чыгып алып айтып атпайбы, 19-унда болсо жакшы болот. Ал пикирин билдиргенге укугу жок. Конституция боюнча, Конституциянын 62-беренесинде так жазылып турат. Ал жерде президенттик шайлоосун дайындай турган ол жогорку кеңеш. Туура. Ошол эле учурда 61-статьяда Конституцияда жогорку кеңештин президенти 6 жылга шайланат. Ошол эле 64-статьяда ал жерде мисалы үчүн кийинки президенттин ыйгарым укугуна киргенден кийин президент өз мөөнөтүн токтотот деп. Мына быкы чыкты деген. Ошол эле учурда мына шайлоо кодекси боюнча азыр маселени айтып кетти. Кыскасы бул талашка парламент чекти коёбу? Шайлоо кодексине өзгөртүү боюнча жогорку кеңеште бүгүн маселе көтөрүлдү. Ал маселени мисалы үчүн биз сөзсүз карап чыгат, эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо карап чыгышыбыз керек. Ошол эле учурда мисалы үчүн президенттик шайлоого 4 ай калганга чейин жогорку кеңеш президенттин шайлоосун дайындаш керек. Түшүнүктүү. Сиздерге чоң рахмат. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн президенттик шайлоого даярдык туурасында сөз кылдык. Биздин бүгүнкү талкууга жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адакан Мадымаров катышты. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.